Кыздар, жанатик эркектерге жолоо болгула жана алыс болгула эмне экенин азыр айтып берем. Жанатик эркектердин жомогун сценарий баардыгыныкы окшош. Мен аялым менен балам үчүн жашап атам. Мен аялым менен квартирант болуп жашап атам. Үйгө жуунганы, уктаганы эле барамын. Аялым менен интим кылбайм, өзүн карабайт, шалтырык, шалпык, сасык. Аппетитим тартпайт деп бир эле гимн кылып жатып алган бүт баарына кыздарга ошентип шарт этет. Анан силерге барып, ой сен айсың, күнсүн, кожаң гладкий, жыттуусуң, акылдуусуң, сендей аялым болгондочу монтип алаканыма салып деп бутуң тамандан өп жашайт элем деп лапшаларды илет, лапша көндөр аларчы. Эгер ошолордун сөзү чын болгондо сен дүйнөлүк сулуулук конкурсунан 10 жолу утуп келмексиң, ишенип кое бер. Жанатик эркектер бети жок, бет бак, эки жүздүү болот. Аял менен 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл жашап алгандан кийин анын канын ичип, энергиясын уурдап, убактысын алып, чарчатып туруп, анан кийин силерге свежий огурчик өтөт, силерди дагы чарчатат. Аялың жамандай чышыбайт, типа сен андай болбогун деп силерди даярдайт алдын алачы. Силерге пардан берет, уверенностьтан берет. Силер көкөлү асманга учуп, көкөлү учканыңар ага жагып, ал сага жагып, жыргап, тим эле май-чай болосуңар. Ана самым деле аялы аны күчүк малында принимать эткен. Аны керек болсо аялы тоготпой калган, аялын аппетити тартпай калган күйөөсүнөн себеби чоң баласындай болуп калганда, алар нөлдөн башташкан, квартиралап, талалап жүрүшкөн, бүт баарына өздөрү жетишкен. Керек болсо кийип жүргөн турсасындагы, байкар турсасындагы аялы алып берген. Колундагы шыгыраты монтип мактанып жүргөн саатын кайненеси туулган күнүнө подарок эткен. Кроссовкасын жууп тазалап сага чык этип жыттуу кылып жөнөтүп коет. Үйдө илме тешик болуп кеткен турсалары калган, үйдө сага барганда таза турса кийип барат. Айткан сөздөрүнө, аялын жамандаганына, силерди мактап койгонуна ишенбегиле, дурочка болуп мээңерди иштеткиле кыздар. Силерди пайдаланат дагы кетет, берген подаркасын дагы албагыла, ал баласынын акысы. Азыр 21-кылым иш толтура, зависимый болбогула, ушул мага бир нерсе алып берет, пайда чыгат деп өзүңөр деле иштеп алып алсаңар болот, алыңар келген нерселердичи. Айланчыкта эле оролошуу эле сен жаныңан чыкпай аткан болсо, аялың менен ажыраш, анан кийин сүйлөшөмүн сен менен деп айткылагын моментально башка маскасын кийет. Сен кимсиң, бир шлюхасың да, бир тыйындык адамсың да, өзүңдү ким сезип алдың деп сени сөгөт, керек болсочу чыккан тешигине кайра кирип кетет. Кыздар, ишенип кое бергиле. Эч болбосочу крупный акча сурасаңарчы, мына бере алат, моментально исчез болот. Ошондо аннык жүзүн көрөсүңөр. Алыс эле болгула жанатик эркектерден. Болбой эле үй бүлөсүнөн ажырашып силерге келе турган болсо, эми элестетип кое бергиле да, балдарын чоңойгу чакты багат, акчасынын 70-80%-ин өзүнүн үй бүлөсүнө берет, алимент кыркат, балдары чоңойот, окутат, ичирет, жедирет, бутуна тургузат, үйлөйт, үйлөгөндө свадьбасын кылып берет. Силерге керекпи? Силер экинчи сорттогу адам болсуңар. Сенин балаң менен иши болбойт. Сенин балаңды иши айтат, менденби, менден эмес деп же ойнош ойноп келдиңби дейт. Сенин паркың болбойт. Сенин паркың өзүңдүн үй бүлөңдө дагы, подружкаңда тоготпой коет. Бул бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп тийип алган деп айтат. Сага ошол керек, ошону элестетип койгула, ошол картинканычы. Келдиби, бар жогол дегиле, жогол.